Был женский. Был мужской. Жогорку кеңеш 70 даана кол саат сатып алууга 1 миллион сомдон ашык каражат жумшады деген маалымат коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Анткени буга чейинки кресло узучусу эмнеге алып келгени көпчүлүктүн эсинде. Бирок жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси кол сааттар мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланып, тендер менен алынганын айтат. Бул белек 1 жылга эле алынган жок. Бул көп эмки жылда пайдаланчу кат. Жогорку кеңеш бул башка чет мамлекетке чыгат, чет мамлекеттин парламенттери менен жолугушат. Ошондо Кыргызстандын атынан белекке берилчү. Кыргызстандын эмгеги, кыргыз мамлекетине эмгеги сиңген жарандарыбызга берилчү белектер да бул. Ал эми май, июнь, июль айларында парламент 10 миллион сомго жакын каражат короткон. Бул сумманын 7 миллиону сыяккыга жумшалса, депутаттардын жайкы эс алуусуна дагы 1 миллион сом корогон. Эгерде мамлекет масштабта өткөрүлүп аткан эл аралык жакшы иш-чара катары көчмө районун карасак, ал деле мамлекеттик чоң деңгээлде иш-чара да. Ага депутаттын катышканы менимче эң жакшы да. Бирок ошол убакта комитеттер фракциялар ишин улантып атпады, байкаган жоксуздар. Комитеттердин жыйыны болду. Менимче айлык жөнүндө бул жерде сөз болушу мүмкүн эмес да. Буга чейин эл өкүлдөрү чыгымдарды азайтуу үчүн бир топ кыскартууларга барганы белгилүү. Ал тургай жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары кызматтык унаалар менен батирлерден баш тартышкан. Дегенмен эл өкүлдөрүнүн арасында парламентке таандык турак жайда жашап жүргөндөр да бар экен. Бүгүнкү күндө 15 депутат комиссиянын чечими менен кызматтык батирде жайгашкан. 15 депутат. Чыгымдар жок. Чыгымдардын баардыгын депутаттар өзүлөрү төлөйт. Жогорку кеңештин эсебинен бюджеттен бир тыйын кетирбейбиз. Эми комиссиянын чечими менен бул жерде бардык эле фракциядан жайгашкан, бирок республика фракциясынан жок болуш керек. Булар официалдуу түрдө отказ берген да. Маалыматтарга караганда былтыр жогорку кеңеш 30 миллион сомдун тегерегиндеги каражатты үнөмдөй алган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын жыйынтыгы менен бул сумманы 60 миллион сомго чейин жеткирүү пландалууда. Парламенттин бул жылкы бюджети 800 миллион сомго чукулдап барат. Аны 80% ашууну эмгек акыга коротулат. Нурзата Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.